Салам достор, бүгүнкү видеобузда Пинин өмүрү аттуу көркөм фильмди кыскача айтып берем. Достор, видеону баштаардан мурун сөзсүз түрдө каналга жазылып, лайктан басып жайгашып отуруп алыңыз. Сиздердин лайктар мага кийинки видеолорду ылдам чыгарууга чоң мотивация берет. Kulaklarını başına yapıştıracak, kükreyecek, bir şekilde onunla ilişkimizin sonunu getirecekti. Пи Патель жана анын ата-энеси менен агасы зоопаркта жашашат. Зоопарк анын атасына тиешелүү. Пи деген кызыктай ысымды бассейнде сүзгөндү аябай жакшы көргөн агасы койгон экен. Агасы Писин Молитор аттуу Париждеги бассейнди аябай жакшы көргөндүктөн инисине баласынын атын Писин кой деп сунуштаган. Писин деген ысым кызыктай болгондуктан мектепте баардыгы баланы мазактайт. Писин ысымын Пи деп кыскартып, ошондон кийин баардыгы аны Пи деп айтып калышат. Пинин агасы бар жана ал Пини шылдың кылганды жактырат. Бир күнү агасы Пиге чиркөөдөгү касиеттүү суудан ичсең, акча беремин дейт. Бала макул болуп суудан ичет. Пи чиркөөнүн ичинен бир адамды кездештирет. Ал адамдын дин тууралуу аңгемелери баланы аябай кызыктырат. Ошол күндөн баштап Пи христиандык кабыл алды. Арадан убакыт өтүп балакай мечитти кездештирет. Ал эми исламды кабыл алып 5 убакыт намаз окуй турган болду. Пинин атасы материалист, апасы болсо Кудайга ишенет. Пинин ата-энеси баланы канчалык өздөрү карманган динге тартса дагы, балакай бардык диндеги кудайларга ишенет. Пи бир эле учурда исламды да, христианды да, индуизмди да чогуу карманды. Мунун бардыгын азыркы учурда чоң эсептеги кризисте жүргөн жазуучу айтып отурат. Жазуучу Пиде кызыктуу окуя бар экенин угуп, китеп жазуу үчүн идея алайын деп келип отурат. Пи ары карай өмүр баянын улантты. Пи жашаган зоопаркта Ричард Паркер аттуу жолборс бар экен. Бир күнү Пи агасы менен жолборс турган жерге келет. Негизинде бул жерге карапайым адамдар кирбейт экен. Жолборс жакындап келе жатканда агасы качып кетет. Пи болсо качуунун ордуна жолборска өз колу менен эт берейин деп турат. Балада коркуу сезими такыр жок. Жолборс этке эми жетип калганда атасы келип жырткычты коркутуп кууп жиберет. Аз жерден колуңдан айрылып кала жаздың деп баланы урушат. Атасы жырткычтын кооптуу экенин сөз менен эмес, иш менен көрсөтмөк болду. Бир эчкини алып келип Ричард Паркердин бөлмөсүнө киргизип байлайт. Жолборс эчкиге чабуул кылып жеп койду. Пи бул нерсени көргөн соң жырткычка эми жакындабай турган болду. Убакыт өтүп Пинин диндерге болгон ишеними басаңдай баштайт. Ал өмүрүнүн маанисин таба албай жүрөт. Күндөрдүн бир күнүндө окуучу Пи Ананди ысымдуу бийчи кызды көрөт. Ал Ананди бийлеген топто барабанчы болду. Кыз дагы жигитти жактырып калды. Экөө эми кездешип баштаганда Пинин атасынан жаман кабар келди. Үй бүлөсү зоопарктагы жаныбарларды бага албай калгандыктан бардыгын сатып Канадага көчөйүн деп жаткан экен. Алар бардык жаныбарларды япондук кемеге жүктөп жолго чыгат. Жаныбарларды алар Канадага келген соң сатат экен. Пи жана анын агасы менен апасы вегетариан болгондуктан эт жебейт экен. Кеменин ашканасында алар ашпозчу адам менен кезигет. Ал адам буларга этсиз тамак берүүгө макул болбоду. Буга ачууланган Пинин атасы ал адам менен урушуп кетти. Кеме Мариана деген жерге жеткенде коркунучтуу бороон башталат. Бул кезде бардыгы уйкуда эле. Пи түндө ойгонуп кетти. Ал сырттагы көрүнүшкө кызыгып сыртка чыкса, кеме кооптуу жагдайда турган экен. Кемеде сирена ойноп турат. Адамдар паникада. Пи жүгүрүп ата-энеси уктап жаткан бөлмөгө келсе, бул жерди суу басып калыптыр. Суунун астында боштондукка чыккан зоопарктагы жаныбарлар жүрөт. Ошентип кеме сууга бата баштады. Пи жогору чыкты. Бул жерде куткаруучулар ага жилет кийгизип, өзүнчө кайыкка отургузат. Жигит аларга каршылашып, ата-энемсиз эч кайда кетпейм дейт. Бирок да куткаруучулар кайыкка бир нече адамдарды отургузуп, кайыкты сууга таштайт. Ошол кезде Пи отурган кайыкка жогорудан зебра секирип бутун сындырып алат. Ошонун кесепетинен кайыктагы адамдар сууга кулап кетти. Пи зебра менен бирге жалгыз калды. Жигит суда сүзүп жүргөн бир адамды көрдү. Аны куткаруу үчүн колун созду. Бирок да ал адам эмес, Ричард Паркер болуп чыкты. Жигит жырткычты жакындатпоо үчүн бар күчүн салды. Бирок да толкундардын кесепетинен жолборс кайыкка отуруп алды. Ал Пи болсо коркуп сууга секирип кетет. Суда сүзүп жүрүп ал сууга батып бараткан кемени көрөт. Пи кайыкка кайра отурду. Бирок ортосуна отуруудан коркту. Жолборс чабуул кылбаш үчүн жигит кайыктын башындагы жыгачка жармашып алат. Ошентип ал бороон бүткөнчө жыгачка жармашып келди. Таң атып келет. Деңиз акырындан бир калыпка келе баштады. Кайыкта аны менен бирге кечеки зебра отурат. Пи узак ойлонуп кайыктагы сууну сыртка төгүүнү чечет. Бир кезде кайыктын чатырынан ичинен Гена чыгып жигитке чабуул жасайт. Жырткычтан коргонуу үчүн кайыктын калагын колдонот. Бир аздан соң аны таштап кайрадан кайыктын башына жабышат. Гена чатырга кирип кетти. Арадан бир нече убакыт өткөн соң Пи сүзүп келе жаткан ургаач маймылды көрөт. Ал маймылды куткарып алды. Кичинеден кийин чексиз деңиздин ортосунда калганын билген жигит жардамга деп кыйкыра баштайт. Бирок да анын кыйкырганына адамдар эмес, Гена келди. Гена жигитке кайрадан чабуул жасагысы келди. Ошентип караңгы кирди. Ал Гена Пиден көзүн албады. Пинин уктагысы келип турат. Бир кезде Гена зебранын буттарынан тиштеп баштайт. Пи менен маймыл жок деп кыйкырды. Бирок да ачка Генага баары бир. Ал түнү бою кайыктагыларга чабуул жасоо менен алектенди жана акырында жаракат алган зебраны өлтүрүп тынат. Таң атканда Пи Генадан коркпой уктоо үчүн ушундай нерсе жасап алат. Ал Гена чатырдан чыгып кайрадан кутурууну баштады. Ургач маймыл анын башына бир урду. Гена эсин жоготуп жыгылды. Бирок да ал эсин жыйып маймылга чабуул жасайт.
Ошондойчо зебрадагы маймыл дагы Генага азык болду. Пи ачууланып бычагын чыгарып Генаны өлтүрөйүн деп жатканда чатырдан жолборс чыгып кичинекей жыркычтын сазайын берет. Жолборс тууралуу унутуп калган жигит мындайды күтпөдү. Жигит жыркычты көрөрү менен сууга секирип, уктоо үчүн жасалган затына чыгып алат. Кеч кирди, Пинин курсагы ачты. Жигит кайыктан тамак алуу үчүн кайрадан кайыкка чыкты. Ал өзү менен бирге кичине тамак алды жана дагы жашоого арналган инструкциясы бар китепчени таап алат. Андан соң уктай турчу жерине кайра барды. Пи китепченин таза кагазына жардамдашкыла деп жазып, банкага салып, кимдир бирөө көрүп калабы деген ой менен сууга ыргытат. Пи китепти окуп отуруп, жырткыч менен кайыкта калса не болот деген бетти көрөт. Пи тирүү калуу үчүн анда жазылган инструкцияны колдонууну чечти. Ал өз территориясын белгилеп, Ричард Паркерге түшүндүрүү үчүн бардыгын салды. Бирок да жолборско баары бир. Пи сууну кайыктан таап алган атайын зат аркылуу ичти. Сууну жолборс менен бөлүштү. Өзү өткөндөгү таап алган тамактарын жеди. Бир күнү Пи жолборс мени жеп койбосун деп балык алууну чечти. Аздан соң Ричард Паркер балык алууга өзү кетет. Бирок да жолборс кайыкка кире албады. Ошол кезде Пи жолборска кайыкка киргенге жол жасап берди. Күн батканда акыры Ричард Паркер кайыкка кирди. Пи балык алууну үйрөнүп алды. Аны ач калбасын деп жолборска берди. Бир күнү кит жогору секирип, Пинин жыйнап койгон тамактарын жан-жакка чачып жиберет. Пи менен Ричард Паркер ачка калганда, деңиз аларга уча турган балыктарды сыйлады. Кайыкка балыктар өздөрү келип секирди. Бул балыктар экөөнө бир нече күн өмүр сүрүүгө жетет. Пи этти пайдаланып жолборсту колго үйрөтө баштайт. Көптөгөн эмгектин аркасында Пи жолборсту кичине болсо дагы үйрөтө алды. Эми экөө бир кайыкта жашай алат. Күндөрдүн бир күнүндө Пи алыста кетип бара жаткан жүк ташуучу кемени көрөт. Пи кемедегилерди өзүнө каратуу үчүн колун созуп кыйкырып секирет. Кайыктан таап алган ракетница менен дагы бир нече жолу асманга атат. Аягына түтүн чыгаруучу шашканы колдонот. Бирок дагы өкүнүчкө карай ага эч нерсе жардам бербеди. Кеме жоголуп кетти. Пинин үмүтү үзүлө баштады. Убакыт өтүп Пинин кайыгы борооңго туш болот. Асмандан күндү көрүп, Кудай мени унутпаптыр, ал мени куткарат деп өз-өзүнө ишене баштайт. Бороондун кесепетинен жигит дагы жолборс дагы алсырап калды. Ошол толкун кайыкты бир аралга алып келет. Аралда миңдеген суликаттар жашайт экен. Бул жерде Пи дагы Ричард Паркер дагы ачка калбады. Түндө Пи бакта уктап жатып, кайыктагы Ричард Паркерди көрөт. Жигит башына эч нерсе түшүнбөдү. Акыры гүлдүн арасынан адамдын тишин таап алат. Көрсө, бул аралдын суусу эртең менен тунук, кечинде кислотага айланып кетет экен. Пи бул жерде калууга болбойт экенин түшүндү. Ал керектүү заттарын жыйнап, Ричард Паркерди алып кайыкка отурду. Ошентип жүрүп алардын кайыгы Мексикага жетет. Пи жетери менен эсинен танып калды. Ал Ричард Паркер болсо артына карабастан жалгыз жуңгулге кирип кетет. Жигитти бирөөлөр куткарып алды. Жана ал жолборс менен коштоша албагандыгына өкүнүп ыйлады. Жазуучу Пинин окуясына ишене албай отурат. Пи бул калп эмес, мага ишенбегендер көп. Мен башыман өткөн окуянын баарын калпты кошпой айтып бердим дейт. Жазуучу чын болсо дагы, калп болсо дагы ушул окуя тууралуу китеп жазарын айтты. Кичинеден соң үйгө Пинин аялы менен балдары келет. Азыр Пинин баласы менен кызы бар. Жана ал бактылуу. Ошого карабастан ал жолборсту али унутпаптыр. Ошентип кино аяктады. Видео жакса лайк басып, комментарийге өз оюңузду жазып кетиңиз. Кийинки видеолорду биринчи көрүү үчүн каналга жазылып, коңгуроочону басканды унутпаңыз. Сиздер менен Кино Жол каналы кийинки видеодон кездешкенче.